Может, Бир суроо берсем болобу? Сизге кандай коркунучтар менен келет жана сиз кандай жардам бересиз? коркунуч деген кандай? Неден коркуп келишет сизге? Өзү негизинде болот. Өзү коркуу бул бир симптом. Эмненин симптому? Бул сыйкырдын, жин я шайтан илешкендин, көз тийгендин бир симптому да. Мындайча айтканда адам өзүнөн өзү эле корко берет. Көбөйө баштайт. Кечинде вообще коркосуң, жалгыз калганда вообще коркосуң. Кээде андай болбосо деле мындай страх пайда болот. Мынтип кетсе эмне болот болот экен. Тигип кетсе адам ушундай да бир өлүм келип калчудай эле ар кандай коркуу сезимдер болот. Бул өзү бир симптом. Значит, биз ооруп атабыз. Эмне болуп атат? Же көз тийген болгон болот, же сыйкыр болгон, же жин шайтан илешкен болот да. Бирок бул учурда өзү Куран менен тазаланасыз. Болгондо мондай бир дуа бар да, ушуну өзү дайыма корккондо айтыш керек. Мисалы кээде мындай болот да, бирөө сизге дуа жасап аткандай болот да. Коркуп атасыз, тети дуа кылып койсом эмне болот болду экен. Түшүмчү эле ошол. Ушуну мынтип койчу эле. Бирөөлөрдүн коркунучу туулган учурда өзү мындай дуа бар. Хасбуналлах ва ни'мал вакил. Болду, оңой эле. Бул көп эле айтылып жүрөт. Хасбуналлах ва ни'мал вакил. Мага Аллах Таала жетиштүү жана Аллах Таала эң жакшы камкор. Кудай мени өз көзөмөлдөйт. Болду, эми эч нерседен коркпоңуз.